Апрель батырлар биримдиги төрагасы менен Апрель батырлар биримдиги 17-жылы түзүлгөн 47 мүчөсү бар. Басымдуу бөлүгү октон оор жаракат алгандар, 18-и инвалид 3-2 бригадада. Биз бүгүн премьер-министрге ачык кайрылып аткан себеби şu 2 жылдан бери биз премьерге канча кат жазып, канча кайрылдык, бизди бир да жолу кабыл албай, бизге көңүл бурбаган. Биз ал көңүл буруш үчүн же ушу премьердин туугандарына окшоп бир кызматка барыш үчүн биз дагы же жээни же такеси болуш керекпи? Биздин балдар октон оор жаракат алып, ушул 9 жылдан бери кыйналып жүрүп, бир да кызматка, бир да жумушка кирген жок. Анын туугандары, жээндери, ажалары 350 миңге чейин айлык алып, эмне үчүн жашаш керек? Биз эмнеге ушулар туугандар үчүн ок жеп, инвалид болдук белек? Ошону биз премьерге канча кирип айталы десек, бизди кабыл албаган. Ушул балдардын ар бири эшикте колунун баары келип эле айталы деди эле, бирок элге саналган кишилер келип, ушу элдин көйгөйүн премьерге жеткири, элге жеткири. Биздин балдар мэрде отургандагы балдардын ар биринин диплому, ар биринин деңгээли жогорку. Булар деле иштесе жарашмак. Ар бирибиз койгон жерине биз канча сурандык, жумуш берип, бизди да текшерип көргүлө деп, бизди эч бир жумушка кое алышкан да жок, койгон жок. Азыркы Кыргызстандын бир эң чоң кирешесин да ушу премьер киришип, ошону жапканга аракет кылыптыр. Бул неокомго тийишпей ошо иштеп аткан жаш балдарды жөн коюп, наоборот, алдыга тартсак болмок. Эмнеге ушул өткөн чактагы эле Бакиевдин убагында эмеге келип жатканыбызга биз түшүнбөйбүз да. Ошону биз премьерге берели деп, мына элдин балдар келди, ар бирин өзүнүн ооздорунан арыз акча болуп турду да.